Окуу жайда жалпы 10 жатакана болуп, алар университеттин базасындагы социалдык объект болуп саналат. Жатаканага алыскы райондордон келген жана жатаканага муктаж университеттин күндүзгү, кечки бөлүмдөрүндө билим алып жаткан студенттер 1 жылдык келишимдин негизинде жашай алат. Мында электр жарыгы, газ, суу, жылуулук системаларынын өз убагында берилип туруусу жана үзгүлтүксүз иштөөсү университет тарабынан көзөмөлдөнөт. Буга чейин жатаканага жайгашуу бир нече убарагерчиликти талап кылса, эми анын баары артта калды. Анткени 2 жылдан бери Ошмуда жатаканага жайгашуу электрондук ыкмада жүргүзүлүп, студенттер бир топ түйшүктөн арылышкан. Ошондой эле жатаканалардын кирүүчү жана чыгуучу эшиктерине атайын турникеттер орнотулуп, билим алуучулар картанын негизинде кирип чыга алышат. Ошондой эле жатаканадагы билим алуучулар бош убактысында түрдүү китептер менен толукталган окуу канасынан кеңири пайдалана алышат. Мындан сырткары тез жардам клубу ар жума сайын студенттердин ден соолугун текшерип, аларга консультация беришет. Кыз өнөрү клубунда болсо кол өнөрчүлүккө тиешелүү тигүү бычууну өздөштүрүшөт. Чет өлкөдөн окуу үчүн же иш сапар менен келген окутуучулар, студенттер үчүн атайын конок бөлмөлөр бар. Белгилей кетсек, мында бардык шарттар түзүлүп, бүгүнкү күндө келген коноктор жана ошондой эле ички сырткы мобилдүүлүк боюнча келген студенттер да жатакана менен камсыз болууда. Сырттан келген билим алуучулар жатаканада жашоо бир топ ыңгайлуу экендигин, бул жактан жаңы досторду тапканын айтышат. Бул жакка келгенде жатаканада аябай жакшы кабыл алышты. Комендантыбыз баш болуп, ысый мамиле менен, жакшы мамиле менен тосуп алышты жана анда жашаган студенттер сылыктыгы, меймандостугу менен айырмаланып, мени абдан жакшы кабыл алгандыгы мени сүйүндүрдү. Жатакананын да шарты аябай жакшы. Жатакананын шартыга байланыштуу биз ушул Ошмуга ошондой мындай жакшы баа беребиз да.